TikTok аркылуу кантип биринчи 1000 подписчигиңизди топтойсуз жана ошол 1000 подписчикке кантип сатуу жасайсыз. Себеби туура сатуу системасын кылсаңыз, ошол 1000 подписчигиңизге сатып, биринчи 100 000 сом кирешеңизди таба аласыз. Бул нерсени мен гарантированно айта алам, потому что мен өзүмдө жасап, бир эмес 2 проектимде жасап результат алдым, жана бул методду менин окуучуларымда дагы жасап результат алышты. Конкретный пример менен азыр көрсөтүп берем. Ошон үчүн бул роликти аягына чейин көрүңүз. Эмне үчүн мен сиздерге бул темада айта аламын, окута аламын? Анткени 2017 жылдан бери, 8 жылдан бери онлайн аркылуу сатуу, продвижение жана акыркы жылда алганда эле 2000ден ашык окуучуларым бар. Былтыр ушул маалда менден 0дон баштап TikTok'ту окуган окуучуларымда уже миллиондук оборот, ошол TikTok аркылуу продажадан түшкөн акчаларына машина алып, үйлөрүнө мебель алып, саякатка барып, өздөрү жаңы офистерди ачышууда. Жана TikTok'умдун охватын 8 миллионго чейин көтөрө алдым. Келиңиз, эми конкретно сизге, мисалы, мурда кийин TikTok'уңуз бар болчу, же жаңы ачтыңыз. В общем, сизде азыр 1000 катталуучу боло элек. Сиздин биринчи максатыңыз TikTok'тон 1000 катталуучу топтоо. Бирок жөн эле 1000 катталуучу сизге келбейт. Анткени мурда мен дагы TikTok'ту иштетпей, TikTok'тун маанисин түшүнбөй жүргөнүмдө TikTok'ко кирет элемин. 2-3 жыл жөн эле элди карап эле убактымды өткөрдүм. Бирок мен TikTok'ко кирип, товарымды сатамын, акча табамын дегенде менде максат пайда болгондо, ошол максатыма жараша мага керектүү подписчиктерди, клиенттерди топтоп баштадым. Себеби сиздин 1000 подписчигиңиз бул жөн эле 1000 адам эмес. Бул 1000 подписчик живой адам. Ал адамдын муктаждыгы бар. Ал адамдын муктаждыгын сиз өзүңүздүн товар услугаңыз менен чечип бере аласыз. Ал адам барып сизге клиент болуп калат. Ошон үчүн ошол адамдарды изначально сизге керектүү адамдарды топтошуңуз керек. Элестетсеңиз, сиз магазин ачтыңыз и эт сатасыз. Бирок магазиндин сыртына нан деп жазып койдуңуз. Элдер нан алам деп магазинге келип атат. Магазинге кирсе эле эт болуп калса, бул эт деп турат го деп адамдар чыгып кетет. Анткени ага нан керек болчу. Ошон үчүн сиз токтотуңуз. Элди көрүп тренд тартса, трендтерди тартып, сизге тиешеси жок, сиздин товарыңызды, сиздин жеке брендиңизди сатып аткан балаңыздын, үй бүлөңүздүн роликтерин вообще тартпаңыз. Анын кереги жок. Анда эмне кылыш керек? Менин окуучум Айзат айым жаңы мага келди. Экөөбүз сүйлөшкөндө анын задачасы 100 000 товар оборот кылуу, сетевой компаниясындагы товарын сатуу, жана TikTok аркылуу команда топтоо и саякатка баруу. То есть өзүнүн сетевой компаниясындагы условиясын жасаш керек болду. И ошондо айтып атамын, келиңиз, анда сразу TikTok'ко эле эксперт болуп чыгасыз. Мисалы, анын кремдери бар болчу, ошол кремдерин алып атат, сулуулук эксперт болуп чыгасыз кремдерин сатыш үчүн. И элдерге биздин максат доказать, показать нужно. Сиз реальный адамсыз. Сиз реальный эксперт экениңизди элдерге доказать, показать кылыш керек дедик дагы. И биринчи план түздүк. Келиңиз, сиздин образыңызды жасайбыз деп. Потому что сиз TikTok'ко кирип атасыз, жөнөкөй болуп эле чыксаңыз болот, бирок эми кичине приличный вид көрсөтүш керек да. Мисалы, сиз мугалим болсоңуз, мектепке үйдөгү халатчан, үйдөгү эски кийим менен барбайсыз да. Кичине оңдонуп, түзөнүп, жазанып чыгасыз. Ошондой эле TikTok'тогу адамдар сизди серьезно кабыл алыш үчүн кичине оңдонуп, түзөнүп чыгыңыз. И ошондо мен Айзат айымга айтып атам да, келиңиз, образдарыңызды жасайлы, и сулуулук эксперт болуп чыгып аткандан кийин костюмуңуз барбы деп сурасам, костюмум жок деп атпайбы. Анда айтам, давайте анда костюм алыңыз десем, сразу барып костюм алды. То есть результатка келиш үчүн сиздин жаныңызда наставник болуш керек, план болуш керек. Жана өзүңүз мээңиз жетип түшүнбөй атсаңыз, бирок наставнигиңиздин айткандай жасаш керек. Айзат айымдын результат алышы бул менин айткандай жасаганы. То есть костюм ал дедим, сразу костюм алды, тандадык. Андан кийин ошол костюмун кийгиздик дагы и биринчи стратегия менен 5 ролик тарттык.
5 роликтин 1 ролигин тартып чыгарганда негедир ал ролиги мындай кышып отуруп калган ролик болуп калды да. TikToктун жакшы жери кандай болсо дагы чыгарсаң, маанисин айтып атсаң, элдердин жүрөгүнө тие берет да, кете берет. Бул биринчиден. Экинчиден, сизде максат, намерение болуш керек да. Намерение болгондо мүмкүнчүлүктөр баары жого келет. Ана мен ушул жерде айтайм да, эгер сен чындап чын жүрөгүң менен бир нерсени кааласаң, ошол нерсе келет деп. Ролиги баягы эксперимент кылып тартылган ролиги дагы жүктөлүп кетти. Ошол ролиги дагы биринчи результат берип атат. Карадык, 1000 просмотр болду, 2000 просмотр, анан 10 000, 20 000 просмотр. То есть 1-2 сааттын ичинде эле ушундай просмотр алып кетти да. Анан экинчи ролигин киргиздик. Экинчи ролиги да ушундай чоң просмотр алды. То есть сиз TikTokко кирдиңиз, сразу өзүңүздүн темаңызга байланыштуу, сатат турчу товарыңызга байланыштуу ролик чыгарган жакшы. Эгер сизге темаңызга байланышы жок, башка эле балаңыздын приколун көрсөтүп тартып койдуңуз, ал көп просмотр алды, подписчиктер келди. Мисалы, толтура 13 жаштагы балдар келди. Ал 13 жаштагы балдар сизден эч нерсе албай калышы мүмкүн. Же толтура эле арабтар келди. Алар сизден эч нерсе албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн результат алыш үчүн сиздин максат изначально сизге керектүү, сизге клиент болуп бере турчу, элдерди чакыра турчу ролик тартышыңыз керек. Ошондой эксперттик роликти тарттык. Ошол ролигин жыйынтыгында биринчи 10 подписчиги келди, 20 подписчиги келди, 1000 подписчиги келди. То есть мага келгенге чейин анын TikTok аккаунту дагы жок болчу. Ошентип TikToкту жүктөп приложениянын аккаунтун ачтык. Андан кийин системдүү роликтерди чыгардык. Тартылган роликте мага каттал деп айтып аттык. То есть адам көрүп атты, Айзат айым сулуулук эксперти. Эгер мен крем алгым келсе, ушул айымдан алат экенмин. Анан бул айым мага кызыктуу, керек экен, күчтүү эксперт экен деп элдер катталып баштады. То есть анын роликтеринде жөн эле ролик эмес, элдерге доказать, показать нужно было, что она действительно ошол жаатында кыйын сулуулук эксперти жана анын товары бар деген роликтерде, ар бир роликтерде ошол маанини көрсөткөн стратегия менен роликтер тартып баштады. Бул методу 5 күндүк стратегия дейт. То есть биринчи сиз ролик тартып жүктөгөндө адамдын көңүлүн бурасыз. Экинчи ролигиңизди көргөндө адамдар поделиться, сохранить деген кнопкаларды басат. Бул нерселерди баскан сайын TikToктун алгоритми сиздин роликтер кызыктуу экен, дальше продвигать этейин деп жана адам бир жолу лайк басып же подписаться этип койсо же комментарий калтырып койсо дагы TikTok кайта ошол адамга чыгара берет. Баягы көрүүчү сизди канчалык көп көрсө, ошончолук сизди тааныйт, сизге кызыгат, барып сизден сатып алат. Ушул 5 күндүк стратегия менен ошентип жөнөкөй көрүүчүңүздү клиентке айландырасыз. Ушул эле методду Айзат айымга жасадык. Биринчи кремин подписчиги 100гө жете электе, 5 күндүн ичинде сатуу жасадык $100 кремдерин. Бара 21 күндүн ичинде ал 80 000, 100 000 сомдук сатууларды жасап баштады. Бул методду сиз менин блогер бул курсуман үйрөнө аласыз. Курс 2 жума болот. Мисалы сиз VIP тарифке келе турган болсоңуз, келгенде эле биринчи сабакта сиздин TikTok аккаунтуңузду жасаганды үйрөтөбүз. Анткени TikTok аккаунтуңузду жасап, клиент келсе, клиент ишендире тургандай болбосо дагы клиенттер сизден сатып албайт. Андан кийин мен биринчи Zoom'дан эфир өткөрөм. Ал Zoom'дагы эфирде сиздин товарыңызды кантип элдин көйгөйүнө решение бере турганда, эл суктанып карап сатып алайынчы деп, сиздин товарыңызды сочный, интересный, вкусный кылып эл алдында алып чыгуу методун көрсөтүп берем. Андан кийин сизде баскан турган жерден жеңил роликтерди тартууну үйрөтөбүз. Мисалы, үйдөн ролик тартуу сабагы чыгат, көрөсүз дагы үйдөн ролик тартасыз. Көчөдөн ролик тартуу сабагы чыгат, аны көрөсүз. Жана ар бир сабакка түрлүү ракурстар менен тартуу, монтаж кылуу жана ошол жөнөкөй эле ролигиңизге сценарий берилет. Анткени камераны ачып эле сүйлөйүн десең сөз чыга бербейт да.
ачып эле элдерге кантип кызыктырып айтасың. Бул жерде дагы система бар да. 30-40 мүнөттүн ичинде кантип товарыңды элге презентация кылыш керек. Ошол методдорду, мисалы, сетевик болсоңуз, сетевикке, товар сатсаңыз товарга, же болбосо курс сатсаңыз курсуңузга, то есть сизге ылайыктуу түрлүү ар бир сабакка даяр сценарийлер берет. Башында ошол сценарийлер менен ролик тартасыз. Кийин курстун экинчи жумасына келгенде дагы Zoom вебинар өтөм. Ошол жерде 5 күндүк стратегия кантип жазасыз. Клиент кийин алайын, эмкеде алайын каршылыктар болсо алар менен кантип иштеш керек. Жана кантип сиз өзүңүз сценарий жасасыз, үйрөнөсүздөр. Ар бир сабакка тапшырма берилет, сценарий берилет, тапшырмаларды чатка жөнөтөсүз. Опытный кураторлор текшерет, ал жерде мен да карап наблюдать этип турамын. Оңдотуу жерин оңдоп, анан TikTokко жүктөп баштайсыз. Дальше жүктөп ошол метод менен жасасаңыз курс маалында биринчи уже результаттарыңызды алып баштайсыз. Мисалы, просмотруңуз көбөйүп башташы мүмкүн, 1-2 катталуучу болсо да келип башташы. Кимдир бирөө 10 катталуучу топтой алды курс маалында, кимдир бирөө 1000 катталуучу топтой алды, кимдир бирөө 1000 сомдук сатуу жасады, кимдир бирөө 10 000 сомдук сатуу жасады, кимдир бирөө ролик кантип тартыш керек TikTok'ун өзү ачты да. Бирок бул методду туура так системаны колдонсоңуз курс маалында результат алып баштайсыз. Курс бүткөндөн кийин дагы туура так системаны жасасаңыз дальше результат аласыз. То есть сизге TikTok аркылуу сатуу системасын үйрөнүүгө бул идеальный курс. Баасы дагы өтө доступный. Анан көпкө созуп эзгилебей 2 жуманын эле тез көрүп результат алып кете алат ошо курс. Жана бул курсту мен атайын Дубайга барып тартып келгенмин. Силер көргөндө дагы көзүңөр дагы сулуулукту, байлыкты көрө тургандай болсун деп бул курсту. Азыр курска уже регистрация болууда. Мына курс башталат. Курска келиңиздер. Мен жана менин командам сиздерге туура так результат бере турчу системаны берүүгө 100% жоопкерчилик алабыз. Эгер сиз дагы өзүңүзгө жоопкерчилик алсаңыз, эки тараптуу иш кылсак, сөзсүз результат болмокчу. Курска кантип катталасыз? Азыр ушул роликтин астында ссылка бар. Еще деп турат, ошол жерди бассаңыз ссылка бар. Ссылканы бассаңыз менин менеджерлериме туш келесиз. Же болбосо бул роликти берген менеджерге кайрыласыз. Эң вкусный условиялар менен сизди курска каттоого жардам бермекчи. Курска катталганга чейин бул курс мага туура келеби деген сурооңуз бар болсо дагы менеджерге жазып, акысыз консультация азыр алыңыз. TikToктон 1000 катталуучу топтош үчүн эмне кылыш керек? Биринчиси, сиз өзүңүздүн темаңызга жараша ролик тартасыз. Андан кийин сиз өзүңүздүн жүзүңүздү, то есть жеке образыңызды түзөсүз. Үчүнчүсү, 1 күндүн ичинде минимум 2-3 ролик тартасыз. Төртүнчүсү, туш келди эле ролик эмес, а сиздин жеке брендиңизди сата турчу, сиздин товарыңызды сата турчу роликтер тартасыз. Себеби сизге ылайыктуу эмес эл келип калса, эмне болот экен? Сиз аккаунтуңузду бузуп алышыңыз мүмкүн. Сиз толтура действия кыласыз, бирок эл эмне албай атат деп выгоранияга келип калышыңыз мүмкүн. Анан билбей эле убактымды кетирип ролик жүктөп атамын дешиңиз мүмкүн. Бирок туура эмес жасаган үчүн TikTok болбойт экен деп таштап коюшуңуз мүмкүн. Это будет жалко, потому что TikTok бул бекер жаткан площадка. Бекер ошончо элдер VPN менен кирип, Wi-Fi менен кирип көрүп отурат. Ошончо клиенттерди сиздин конкуренттер алып кетип атат. Сиз албай каласыз дегенди билдирет. Ошон үчүн туура так изначально менин опытымды колдонуп ролик тартып баштасаңыз, сизге изначально билип жасайсыз, убактыңызды үнөмдөйсүз, акчаңызды дагы таап баштайсыз. 1 күндүн ичинде 2-3 ролик жүктөйсүз. Ролигиңизде стратегия болот. Сөзсүз ролигиңизде мага каттал деп айтыңыз. Себеби мага каттал деп айтпасаңыз, адамдар катталбай коюшу мүмкүн. Мага каттал деп айтсаңыз, адамдар катталат. Ошентип биринчи подписчигиңизди топтоп баштайсыз.